Бул боюнча мына көбүрөөк билгим келет. Мен элдер алданып аткан учурда сактап калгым келет, кимдир бирөөгө кеңеш бергим келет, жана кимдир бирөө өзүм үчүн да түшүнүп алып, өзүм акчамды жоготпостон, бирөөлөргө алданып, акчамды жоготуп койбош үчүн жакшыраак түшүнүп алайын. Анткени кээде жалган товарлар деп атабыз, жалган кызматтар деп атабыз. Ошол жерге барып алып, элди дагы алдап, өзүм дагы алданып калбайын деген ой болсо, мына финансылык пирамидалар деген YouTube'да менин видеом бар. Мирлан Батырханов финансылык пирамидалар деп жазсаңыз, мына бүт түшүндүрүп берген видео бар. Демек финансылык пирамидаларда мына акча дедик. Ал эми жашыруун финансылык пирамидаларда болсо мына акча, керексиз товар сунуш кылды элге, ал адам көтөрүп келди акчасын, ошонун негизинде акча сизге төлөндү деген формулада мына жашыруун пирамидалар иштейт экен. Чыныгы тармактык маркетингде кандай экен, жана башка көптөгөн соода уюмдарында кандай экен. Мына акчабызга кандай бир кардар, мына акчабызга товар же кызмат сатып алдык, ошону биз кандайдыр бир кардарга саттык, кардардан акча түштү дагы бизге акча пайда түрүндө түштү. Мына соода уюмдардын бардыгы ушундай түзүлгөн, Чыныгы тармактык маркетингде ушундай түзүлгөн. Же болбосо акча, товар, акча деп түзүлгөн. Көрүп кеттик, Эми биз мына талаш тартышыбызды пайда алган сөз бул 3-чү, 4-чү адамдан акча түшсө арам деген сөзүнө биз кээ бир ой пикирди айтып кетсек. Бул мындайча болуп атат, мына башкача айтканда мына тармактык маркетингде лидер өзүнүн артынан лидер алып келди. Ошону сен да ийгиликке жеткен жардам беребиз, сен дагы акчага чыксаң болот деп өстүрүү аракетинде анын өз бизнеске куруу жардам берип атат дагы. Ал нолдон же болбосо аз акча менен бизнес баштоого сонун мүмкүнчүлүктү көрүп, ушул бизнести баштап атат. Лидер аны үйрөтүп атып, ал өзүнө мына дистрибьютор, ошол товарды сатчу же ошол товарды алчу кардар издешке үйрөтүп жардам берип атат. Мына кардар же сатуучу тапты. Ал сатуучуга айттык, биз дагы мына кошумча сен дагы иштеп, ушинтип группа түзүп, эртең келечекте 30 миң, 50 миң же 100 миң же 20 миң акчага чыксаң болот, же 10 миң кошумча акча тапсаң болот деп дистрибьютордун тааныштарына да чыга баштадык. Тармактык маркетинг ушинтип түзүлөт, массалык маалымат каражаттары аркылуу эмес, ыраазы болгон кардар ушул продукцияны жакшы экен деп сезген, билген адам аркылуу реклама жасоо жолу менен. Ошол дистрибьютор аркылуу башка адамга чыктык, ал дагы мына акчасын берип товарын алды. Өзү үчүн же башкалар үчүн. Ушинтип мына 3-чү, 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү адамга чейин барды. Мына чубак ажайып атат. Эгерде 3-чү, 2-чи, 3-чү, 4-чү адамдан акча түшсө, анда бул арам деп атат. Ал эми 1-чи адамдан акча түшсө, бул адал деп атат. Демек башкача айтканда, биз ушул лидер товар алса, астыбыздагы бизге арам, бизге адал болот экен дагы, анын астындагы адамдардан бизге да акча түшсө, анда бул арам экен деп айтып атат, мына арам деп айтып атат. Демек биз бул пикирге таянсак, анда лидер алгандан гана акча түшүш керек. Демек биз кээ бир компанияларда дал ушундай, анда биз өзгөчө биз акчаны аябай жакшы көрсөк, анда биз лидерди товар алып сат деп отура берет экенбиз. Жана биз лидер издебестен, бизге окшоп бизнестин ээси, лидер, жетекчи болсун дебестен, биз сатуучу издейбиз анда. Бул бизнес кичинекей бойдон кала берет. Кээ бир компаниялар ушундай түзүлгөн, компания прямых продаж деп коет. Ошондой компаниялар дал ушундай түзүлгөн. Бул тармактык маркетингде эмес, дегеле мына кадимки бизнесте да мындай формула бар. Ушуну адал деп атат дагы, анын ылдыйына кетсе, анда арам деп атат, Мына көрүп кетели. Анда бул уюм өспөй калат. Жана бул кичинекей уюмга айланып калат. Кичинекей уюмдагы бизнестер толтура. Көрүп жүрөбүз, Бул боюнча мындай экен, чычкан сойсо дагы касап сойсун демекчи. Бул адам ушул тармактан алыс болгондуктан ушундай ой пикир жаралтат. Адистер менен кеңешип, маектешип пикир айтса туура болмок эле. Эгерде бул пикирге биз таянсак, анда көпчүлүк чоң уюмдар, бизнестер арам деген катарга кирүүсү керек болуп калат. Башкача айтканда, Шоро компаниясы да ушундай түзүлгөн, ушу сүрөттөгүдөй. Кыргызстан аба жолдору да ушундай түзүлгөн. Forester компаниясы, көптөгөн өндүрүш компанияларына цемент чыгаруучу заводдун ээси чубакта өзүнүн астындагы директор аркылуу товар сатпайт. Директордун астында отдел продаж деген бар. Ошол отдел продаждын астында көптөгөн сатуучулар бар. Ошолор аркылуу сатылат. Ошондо цемент заводдун ээсине акча 3-чү, 4-чү адам аркылуу түшөт. Ошонун жакшы иштегенинен түшөт. Курулуш компаниялары да ошондой, үй сатуу үчүн үйдү кургандар өздөрү сатышпайт. Жана ошо курулуш компаниянын жетекчиси, ээси өзүнүн астындагы директор аркылуу сатпайт. Директордун астындагы адамдар аркылуу сатат. Банктар да ошондой, мамлекеттик уюмдар, салык уюмдар да ошондой. Оптом бизнестердин баары анда арам деген катарга кириш керек болот. Эми жакшыраак мына талкуулап кетсек, мына көрүп атабыз, мына лидер уюм түздү, ушул уюмда мына 3-чү, 4-чү адамдан түшүп атат, арам деп атат. Мына мисалдарды көрүп кетсек, мына эми биз Бишкекте кандайдыр бир оптом товар алып келдик. Туркиядан же Кытайдан алып келдик, оптом дүкөн ачтык.
Ошол дүкөндөн бизде мына Оштон 1,5 оптом товар саткан адам өзү Түркияга же Кытайга барганы шарты жок же ага невыгодный ал айтсак, эсеп кысапка эсептегенде актабайт дейли. Ошол адам мына Бишкектен келип алып кетип атат товарын. Анын астынан мына Баткендеги адам Бишкекке түзмө-түз келе албайт кандайдыр бир себептен, ал Оштон эле азыраак сатам да бул деп кошумча сатып атат дейли. Оштон эле келип алып кетип атат. Ал эми Баткендеги адамдан болсо Исфанадагы адам келип алып кетип атат. Исфанадагы адамдан болсо мына Лелек деген кичинекей айылга окшогон чакан бир шаарчадан келип Исфанадан келип алып кетип атат. Ал түзмө-түз Ошко же Баткенге же Бишкекке келген кандайдыр бир себептерден шарты жок. Мына келип алып кетип атат. Эми Чубак ажанын сөзүнө таянсак, Бишкектеги оптом дүкөн биринчи адамы саткандан пайда көрбөстөн, ал экинчи, үчүнчү, төртүнчү адамы саткандан пайда көрүп атат. Кандайча? Лелектеги сатуучу сатты товарын, акча пайда болду, ал дагы товар алыш керек, Исфанага келип алды. Лелектеги адам жакшы иштеген үчүн гана Исфананын соодасы жакшы болуп атат. Тескерисинче Исфанадагы Баткенге келип товар алып кетип атат. Баткендеги адам болсо Ошко барып атат. Мына жакшылап карасак, Бишкектеги оптом дүкөн Лелектеги адам жакшы иштеген үчүн акча көбүрөөк таап атат. Бул эми албетте бир эле Лелек эмес, көптөгөн жерлер ушинтип алып аткан үчүн Бишкектеги оптом товар саткан адамдын иши жакшы болуп атат. Эгерде булар жакшы иштебей койсо, аларга Бишкектеги оптом товардын соодасы түшүп кетет. Туурабы? Демек, бул иш арам болот экен данда. Кайсы учурда арам болбойт эле, эгерде биз Чубак ажынын сөзүнө таянсак. Эгерде ушул Лелектеги адам түзмө-түз Бишкектен келип же Оштогу сатуучудан келип алып кетсе, ошондо арам болбойт эле. Ошондо Бишкектеги оптом дүкөндүн ээси арам акча таппайт эле, сүткөрчүлүк болбойт эле. Исфанадагы да ошондой кылыш керек эле. Бардыгы түзмө-түз келип алыш керек эле. Антип албай атасыңар, демек оптом бизнеслер, базардагылар баарыңар арам бизнес кылтасыңар деген сөзгө окшоп атат. Кимдир айтышы мүмкүн, а бирок оптом товар саткан адам көптөгөн миллиондогон акчаларды киргизип атат да. Туура эле. Аны биз билбесек сырттан кантип ойлойбуз? Оптом дүкөн ачкан киши реализаторун коюп коюптур, өзү иштебейт экен эртеден кечке. Эртеден кечке реализатор иштейт экен. Эртеден кечке Лелектеги, Исфанадагы, Баткендеги адамдар сатып иштейт экен. Буга иштеп берет экен бардыгы деген көз карашта болот элек, туурабы? Бирок базар системасын билген адам түшүнөт бир нерсени, эмнени? Ал тобокелге канчалаган акчаларды киргизди. Ошол оптом кайсы товарды жакшы кетишин билиш үчүн, кайсы товарларды элдер жакшы алат билиш үчүн, кайсы товар чындап сапаттуу, жакшы сапаттуу, элге жагат, элдер ошону кайра-кайра келип алат. Ошону билиш үчүн ал адам көп жылдар бою базарда соода кылган болушу мүмкүн. Оптом эмес, розницада. Жана көп жылдар бою соода ишинде көп жылдар бою иштеген. Ошон үчүн көзү жетет кайсы товарды коюшту. Реализаторлорду кантип башкарышты, товардын эсеп кысабын кантип туура кылышты, ошого көзү жетет. Ошон үчүн ал көп жылдар бою оптом бизнесинде иштеп аткан болушу мүмкүн. Жана ошон үчүн ал тобокел кылып канча акча карыз калган болсо да ошону чыгарып төлөп койгон болушу мүмкүн. Инвесторго же кредитке. Же болбосо өзүнүн үйүн сатып киргизген болушу мүмкүн. Ошол себептен ал банкрот болбой иштеп аткан болушу мүмкүн. Ушунун баары болбосо ал банкрот болуп калган болушу мүмкүн. Жана орто жолдогу адамдар дагы андан товар албай коюшу ыктымал эле. Туурабы? Мунун баары жөн келип калган жок. Мунун баарын ал көп жылдар бою курду. А сиз ойлоп атасыз, тармактык маркетингде лидер отуруп алып акча таап атат деп. Себеби сиз бул тармактан алыссыз. Ошол себептен сүткор деген ой келип атышы мүмкүн. Чынында бул лидер ошо астындагы адамдарды өстүрүш үчүн, ошол адамдар жакшы соода кылыш үчүн ал продукцияны да жакшы билиш керек. Ал продукциянын көпчүлүгүн колдонуп да көрүш керек. Көпчүлүк адамдарга сатып дагы үйрөнүш керек. Ал адамга сатып гана эмес, реклама кылып, адамдарга бизнес баштап, өзүнө ишенип, адамдарга сүйлөштү, жакшы түшүндүрүп беришти, алардын суроолоруна жооп беришти. Аларды алдабастан жакшы туура жол менен эртең кайра келип соода кылчу деңгээлге жеткиче чыдап иштешти үйрөтүш керек. Башкача ал күчтүү жетекчи болуш керек, күчтүү уюштуруучу болуш керек, күчтүү соодагер болуш керек, күчтүү переговорщик деп коет. Адамдар менен жакшы сүйлөшө билиш керек, тил табыша билиш керек. Адамдар көчө тармактык маркетингке көп сын пикирди айтышат, ошолор менен урушуп кетпей жакшы мамиледе болуш керек. Шунун баарын үйрөнүш үчүн ал көп жыл бою кыйналып, көп жыл бою бекер иштеп, же жарым жыл же бир жыл бекер иштеп, кыйынчылык жолду басып өтүш керек болот. Көптөгөн, жүздөгөн, 200дөгөн адамдардан жок деген сөздү угуш керек болот. Ооба, ал миллиондорду киргизген жок, бирок ал өз убактысын киргизди. Ушул тармакта адис болуш үчүн, ушул тармакта күчтүү болуш үчүн, адамдар менен иштеште күчтүү болуш үчүн, жана адамдарды ошол өз билген нерсеге үйрөтө билиш үчүн күчтүү болуш керек. Акча киргизген жок. Ооба, тармактык маркетингде сиз нолдон бизнес баштап көтөрүлө аласыз. Кадимки бизнесте андай шанс көбүнчө жок. Жана кадимки бизнесте сизди эч ким үйрөтпөйт.